Бардыңыздарга салам. Менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздерге оңой жана тез жасалуучу пиццаны көрсөтөм. Бул пиццага биринчиден колбаса, кайнатылган сыр, помидор, бадыраң, сметана, кетчуп, майонез, un жана жумуртка керектелет. Биринчи биз 2 жумуртканы чагып алабыз. Жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин 4 чоң кашык сметана кошуп алабыз. 4 чоң кашык майонез кошобуз. Андан кийин un 9 кашык un кошобуз чоң кашык менен. Үйүмө салып 9 кашык. Канча болду? 8, 9. Жакшылап аралаштырып алабыз. Же болбосо блендер менен дагы аралаштырсак болот. Bir калыпта тегиз кылып аралаштырып алабыз. Үйгө мейман келип калганда, же болбосо тамак кылыштан зериккенде тез эле пиццаны даярдаса болот. Сковородканы кызытып, май коюп алабыз. Майды көп кызытпайбыз. Даярдалган массаны сковородкага салып, тегиздеп жайып алабыз.
тегиз кылып чайыбыз. Газды төмөндөтөбүз. Кетчупту üstüne koyup, pizzanın hamurunun üstüne koyup teyizde alırız. Daha görak koyup. Ketчуптун ордуна томат болсо дагы болот. Так, кичине коюп. Колбасаны тегістеп коебуз. Майталап туралган колбасаны коюп алдык. Андан кийин помидор тизип алабыз, жукка кесилген. Андан кийин бадыраңды коебуз. Тегерек кесилген бадыраңды коюп алдык. Андан кийин сырды мен өзүм жакшы көрөм, ошон үчүн өзү 50 грамм эле сыр болуш керек эле. Меники бир бүтүн сыр 80-90 граммдай сыр теркадан өткөзүп алдым эле. Эми бир аз туз кошуп алабыз, бир аз эле. Капкагын жаап коебуз. Газды төмөндөтөбүз. 5 минуттадан кийин, 5-7 минуттадан кийин алсак болот.